Жигиттер негизи монтип кыйналбай эле заранее сойдуруп албайт белеңер. Бир отоло бышырт албайсың бе? Ошондой эле аны доставка деп коет. Эми орус Болдулачы жигиттер. Школдогудай эле экенсиңер го. Болду улай. 10 жылдык барыбыз ачыкканада болчу. Мына бизде Айба барды. Айба, брат, сен эле койчу. Ичкеле, кел таксыр. Өзүңө эле бата берип койчу. Кана ойлойбуз эми. Ассалому алейкум достор, сиздер менен Артист KG YouTube каналы. Мен Азамат Усанов. Биз бүгүн Манас кинотеатрына келдик. Бул жакта артында турган 10 жылдык кинотасмасынын жабык көрсөтүүсү. Биз менен бирге болуңуздар. Биз барып сиздерге кино жөнүндө кыскача маалымат берүүгө аракет кылабыз. Бул биздин 11-чи Б класс. Биз карачы кандай сонун кереметчерде сонун чогулдук, э? И баса, Мека. Сен мурда аябай толуп турбайсың. Ооба. Мен азыр деле толуп кетсем, ошондо эле жакшы көрөсүң? Албетте жакшы көрөм, намай. Бирок мен деле бай болбосом, сен жакшы көрмөксүң, туурабы? Бул кинодо сиз башкы каармансызбы? Мен да каякта актер. Главный роль алгам. Улук, между прочим, идеальный кандидат. Сен жөнүндө баарын билет. И жигитиңди ойноп берет. Жок. Неге жок? Я ж сказала нет. Же сен айтасың, же мен айтам, тат. Бир-эки сөз жылдык кинотасмасы жөнүндө. Аябай күлкүлүү. Анан мындай кайгылуу моменттер бар. Классташтардын бири-биринин мамилелери бар го, жылуу мамилелери бар, ошондой ностальгия чүшөт го. Ошондой моменттер аябай. Кстати, ностальгия болосуңар. Көрсөңөр обязательно. Лукас Гүмүт, Саид Илай. Садык, айтыңызчы, сиздин кинодо образыңыз баягыдай эле сизди таанып көрүп жүргөндөй эле күлкүмүштүү образбы? Же башкача образ? Негизи күлкүсү жагынан жакшы эле. Маанайга 100% болуп, жанындагы чөйрөң баары жаккан нерсе болуп, ошону байыптап коет өзү. Бир жактан чайып деген сөз бар го. Ошондой күлкүмүштүү эле болгону бир аз мындай баатырыраак кылып коюптур да. Анчалык баатыр эмеспиз го бирок. Жарым сөзүнө түшүнгөн жокмун, Бул кинодо 10 жылдыкта кимдер биринчи атама болдуңуздар кинодо? Негизи экөөбүз биринчи атаман экенбиз. Сценарий боюнчачы. Мен негизи жашоодо урупчайм буну. Саид Илай. Кинодон көрөсүңөр да? Кинодо качок байкенби? Качок. Музыка ойлоп койдум. Өз мектепте өлүп урчалаң го. Короче, бүт интервьюгачы ушунду айтпай жүрдүм да атайынчы. Сага келип айттым, короче. Өзүм неге мындай кийинип келип алды? Сен эмне классташтарыңды база алгантасыңбы? Баары ак көйнөк, кычырап костюм кийип келсе. Мен сиз мектепте деле ушинтип кийинип жүрсүңүз. Мектепте жок, мектепте костюм менен кийип баргам. Ай Алтынбек, сен адам болбойсуң дечилеңиз. Адам болуп турмун да. Бирөө обязательно болот го. Мектептен уктап калып, мен барбайм, урдум, эмени, короче, урдум дегенде атайын бүгүн ушул. Ошондой образ менен. Ошондой образ менен келдим да. Сон. Кинодо сиз кандай образдасыз? Мындай күлдүрөсүзбү же? Баары эле күлдүрөт окшойт кинодочу. Заседаниялар мындан да күчтүү болот бизде. 10 жылдыкта. 10 жылдык барыбыз ачыкканада болчу. Кинодо ар бир чуркап жүрөсүз. Сиз эмне кызматтасыз кинодо? Мен продюсер. Эмнеден, каяктан, идея каяктан келди? Идея деген Элдос экөөбүз отуруп, Элдос айтып калды, 10 жылдык деп тартпайлыбы. Скажи, хорошая идея была. Треш историялар бар го. Ошонун баарын чогултсак аябай сонун. Бизге чогулган не судьба өзү. Давай, если подачырым, сен прожарка кыласың. Эгерде өтпөй калса, сен лажа болосуң. Давай, лажа болуп көнүп алганбыз, эч нерсе эмес. Бул кинодо сиз дагы барсызбы? 7-ден 9га чейин окудум билесиздер мен. Биртке бар кичине, колго суу куюп, эт тартып, нары бери жардам берип жүргөнбүз. Шын эле тартылгансыз? Ооба. Жакшы. Сулам аке, сизден интервью алалы деп келдик. Сиз бул киного кантип келип калдыңыз? Негизи бир интервьюда сиз айткан элеңиз кино болду, тартылбайм мен, кино жаккан жок деп. Мынау чечип атпайбы, мынау өтүп атпайбы, продюсерчи. Султан Курбаналиев. Жок дей албай койдум да. Сен деле эртең бир жака чакырсаң жок дей албаймынбы? Тартыла бере турган болуп калдым мен. Көңүлсүңбү ошондо баарынан жакшы. Майыл дей берем да. Хоп дей берем. Ада кинодо кандай образдасыз негизи өзүңүз? Катындан корккон адаммын. Залда аягынан корккон эркектер кол көтөрүп койсоңарбы? Сен деле көтөрүп койсуңбу?
Күлдүрөт экенсиздер да, Күлдүрө турган моменттер бар, анан эпический моменттер бар. Кантип келип калдыңыздар бул киного? Эле айтып калды сунуштап, ушундай образ бердик. 10 жылдык деген кино сценарий менен таанышсак бизге жакты, чындап. Башка той, заказдарды бир аз суздатып, бияка келип, ошентип ойноп калган учурубуз. Кино жакты бизге. Нурлан Насип, ажеке, ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Кудай буйрса, 8 февральда Москвада клубка концерт коебуз. 10 жылдыгы болгон адамдар келип туруп өздөрүн көрсө болот экен, өздөрүн таанысы болот. Негизи ар бир мектепти бүткөн адамга бир тиешеси бар. Себеби ар бир эле класста ушундай адамдар болот да, биринчи атаман болот, али класстагы сулуу кыз болот, бирөө Сабирак болот, бирөө молдо болот, бирөө башка болот дегендей. Эми сиздерде да мындан ары дагы жакшы бир кинолордон, кинотасмалардан, экран аркылуу, кинотеатрлардан дагы башка режиссерлордон дегелек сунуштар түшүп калса көрө аласызбы да башка кинолорду? Эрмек Талайбеков отурат. Эрмек Талайбеков маска тагынып алыптыр, кедейлердин оорулары чыкпасын деп. Буйрса бизге киного катыш жакты. Кудай кааласа башка бирөө чакырбаса дагы өзүбүз кино жаратканга аракеттенип калдык уже. 20 жылдык деп бир тартышыбыз мүмкүн да өзүбүзчү. Февральдан баштап бардык кинотеатрларда Кыргызстандын бардык ар бир регионунда болот. Мен билем бар. Барыңыздарды күтөбүз. Сен сөзсүз башың керек. Ишеничти актайбыз деген үмүттөбүз. Кино аябай өзгөчө болот, особенно 10 жылдыкка барчулар көрүп койгула. YouTube каналыбызга катталып коюңуздар. Лайктарды басып коюңуздар. Йо деген көтөрүп кой да сен. 10 жылдык кино тасмасыга обязательно келип көрүп кеткиле. Командабыздын баарын аягында чыгарып тааныштырып, бир өзгөчө бир сонун колчоголор карызды экенбиз. Кадр артында да бирге иштешким келген адамдар бул жакта. Биздин ар дайымкы проекттерибизде звук оператор жана звук режиссер болуп келген Асель Разакулова. Колчогоңуздар. Бул эки кызга өзгөчө колчолор себеп дегенде бизде съемка учурунда именно тоодо тартканда ашып кетсе 2-ден 3 саатта уйку болот да, бул кыз вообще уктабай эле тытып жүрдү. Себеп дегенде булар уктаганда бул эртең уже завтракты даярдап коюш керек, баардык реквизиттер алып келип коюш керек болчу. Калбыбы колчолор биздин администраторубуз. Кадр коздук үчүн жооп берген художнигибиз Эрмек мырза, колчоголор. Так, негизде Фронта ТВнин бардык проекттери монтаждаган, краскалаган, боеп дагы көптөгөн магияларды жасап турган биздин красавчик супербайкөбүз Марат Сейдалиев. Аплодисменты. Так, биздин экинчи администраторубуз тыкылдаган кыз Акмарал, колчоголор. Самая красивая, самая такая шустрая девочка. Таң калыштуусу бул проектте бизде 3 оператор иштеген. Көп кинолор бир оператор же 2 оператор менен тартылса 3 алгам. Себеп дегенде всегда с запасом жүрөлү дедим. Тоо, суу үшүп калышы мүмкүн, зоруп калышы мүмкүн, суктабай калышы мүмкүн эмес деп. Ошон үчүн мынакей 3 красавчиктердин бири Азиз. Колчоголор болсун. Андан кийинки мынакей биздин Фрунзе ТВ биринчи ачылгандан бери эле ушу камерасын көтөрүп биз менен эле баягы ээрчип жүргөн биздин эң жакшы көргөн инебиз Бек мырза, оператор. Биздин техникибиз, кафелибиз, жардамчыбыз, человек универсал, просто кайсы жумушты да айтсаң ошонун баарын тытып кетирген Таштан мырза, колчоголор. Грим, коздук, чач, ишилип, костюм баары тыкыткан, чекчеккен биздин Асель колчоголор болсун. Так, и өзгөчө колчоголор себептен мен кинону тартып өткөндөн кийин көптөгөн жумуштардын баарын ушу байкенин мойнуна арткан, баарыбыз эле тааныйбыз, баарыбызды жакшы көрөбүз. Тем более мен бул байкеге мынакей 100% доверие бар, себеп дегенде Кудай буйруса болчокко өкүлатам. Нурлан Жаныбеков. Актерский составында жакан тааныштырып коелу, мүмкүн болсо музыканы берип коесуңбу? Сюрприз даярдайсызбы? Ошон үчүн келиңиздер. Колчоголор туугандар, жалпы 10 жылдык тасмасынын сулуулары жана красавчиктери. Башкы рол Түгүмүз Адырбекова, Чыналиев Улук, баш кармагыбыз жана Алидор Абдыкалов. Урматтуу достор, 3 февралдан баштап бардык кинотеатрларда 10 жылдык кино тасмасы болот экен. Ошого кирип көрүңүздөр, андан чыгып Супермалина киносуна кириңиздер.
trans, mon nature le gueule me semble fleur blanche, vermeil et de rain, mon bonheur c'est quoi, c'est pourquoi mon prix sexe à la mon chance pure, j'ai tant d'amour au cœur, qui frima c'est une fleur, c'est pas pour toi mon cœur, s'il te plaît pardon tes phrases sont belles mais ça flèche pour l'autre des mademoiselles, tout n'est pas grave pour moi, je ne pourrais pas être avec toi, avec toi. Ушунда кайсы баня карал? Брончунун банясынабы же Добрдун банясына барып келелиби? Эмне үчүн ушу кыргыз киноиндустриясы азыр акыркы убакытта комедияга басым жасап калды деп ойлойсуз? Баягы базарда деле өткөн товар сатат да. Ошол кино калкыбызга өтүп атса керек. Рахмат, премьерабыз ийгиликтүү өттү. Команда келе радио кебине болчу.